Bismillahirrahmanirrahim. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme ahricna min zulumatil vahm ve akrimna bi nuril fahm. Ve aftah aleyna bi ma'rifetil ilm ve sahl ahlakana bil hilm ve cealna mimmen yestemi'unel kavla feyettabi'una ahsana. Assalamu aleykum ve rahmatullahi ve berekatuh жалпыңыздарга. Суроолорду кагаздарга жазып бересиздер. Бул жакка коесуздар жаңы суроолорду. Ага чейин биринчи суроолорго жооп берели. Бисмиллахиррахманиррахим. Ассаламу алейкум устаз. Ва алейкум ассалам рахматуллахи ва баракатух. Каза намазды кармоодо, каза орозону кармоодо болсо керек, намазды жазып алыптыр. Каза орозону кармоодо кечинде ниет кылып жатып, саарлыкка турбай калса кармай берсе болобу? Аллах Таала 12 ай жаратты. Ошонун бир айын Аллах Таала өзгөчөлөп, өзү үчүн орозо тутуш үчүн Рамазан айы деп парз кылды. Ошол Рамазан айынан башка бардык 11 ай бул нафил орозонун айлары. Ошондуктан сиз нафил ибадат менен парз ибадаттын айырмалаш үчүн орозо маселесинде түндө ниет кылышыңыз керек. Шамдан кийин ниет кылышыңыз керек. Суроочунун сураганындай, шамдан кийин же түндө ниет кылып, анан саарлыкка турам деп уктап, бирок саарлыкка турбай калса, түндөс ниет кылгандыгы үчүн эртең менен турганда орозо деп эсептелет. Жанагы Рамазан ай болбосо дагы. Ошондуктан саарлыкка турбай калса дагы шам намаздан кийин ниет кылдыбы, ниети иншалла дурус, орозосун улантып тута берет. Ал эми нафил намазы, нафил орозосу биз айткандай 11 ай бул нафил орозонун айы болгондуктан түндөс ниет кылбаса дагы эртең менен тургандан кийин, мисалы эртең менен турганда жанагы түш боло элекке чейин ниетинде орозо кармаш болсо, эч нерсе жебесе ичпесе, нафил кылып улап орозо кармап койсо боло берет. Бирок парз болуш үчүн сөзсүз түндөс ниет кылыш керек. Ниет кылгандан кийин ооз бекитиш шарт эмес. Тети кичинекей балдарды токтотуп койсоңуздар, мечитте ойногон макру, ар бир жердин адебин сакташ керек. Аталар тыйып койгулачы ал кичинекей балдарды. Ассаламу алейкум, алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Устаз, шаарда домдо турабыз. Туалет отдельно жылаң аяк менен кирсе, жылаң аяк кирсе болобу туалетке дейт. Туалет ванна отдельно. Азыркы күндөгү ажатканалар, мисалы квартиралардагы, аларда жанагы нажасат суу менен дароо кетип калгандыктан толук эле мурунку гайиттин туалеттин өкүмүн албайт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын учурунда адамдар атайын эендүү жерге барып, эл жок жерге барып, ошол даратышатышчы, ошол жерде жерле нажасат болчу. Азыркы ошондой жерге барганда зикир айтпайт, жанагындай ал жака бараарда атайын зикирлер бар, бирок ичинде айтпайт болчу. Же жер үйдөгү жанагындай нажасат жатып калган туалеттерде ошондой болот. Бирок эгер бүгүнкү күндөгүдөй жанагындай суу менен тазаланып кете турган туалеттер болсо, анда анын ичинде кирип, мисалы жылаң аяк кирип, эгер нажасат тийбеген анык болсо, кайра чыгып дарат алып жүрө берсе болот жылаң аяк эле. Ал эле эмес, ошол жерде сууну агызып жибергенден кийин жанагы дубасын дагы айтса уруксат берет алымдар. Анткени нажасат агып кетет. Ассаламу алейкум, алейкум ассалам рахматуллахи ва баракатух. Шаввал айы менен карыз күндөрдү бир кармаса болобу? Эң көп берилген суроо. Шаввал айында 6 күн орозо кармоо, сиздер билесиздер, мустахаб. Карыз орозолорун кармоо бул важип, парз да. Ошондо биздин мазхабтын эрежелери боюнча ибадат экиге бөлүнөт. Максат кылынган ибадат, максат кылынбаган бирок ибадат. Мисалы даарат. Даарат бул ибадат болуп эсептелет, бирок негизги максат эмес. Намаз окуш үчүн адам даарат алат. Же мечитке киргенде мечит акысы деп коет, тахиятул масжид. Ал дагы негизги ибадат болуп эсептелбейт дагы. Ушундай ибадаттарды башка бир максат кылынган ибадат менен өтөсө чогуу өтөлүп кете берет. Мисалы мечит акысын келип окуйын десеңиз, каза намазыңыз бар экен, 2 рекет багындат намазы каза болгон экен, ошол 2 рекет багындат намазын
ниет кылып туруп парызын окусаңыз казасын мечит акысынан өтө берет. Бирок орозо маселесинде Шаввал айында ушул талаш. Биздин эрежелерге көрө Шаввал айында атайын парызды ниет кылып кармаса, анда Шаввал айынан өтпөйт, өзүнчө башка күндөрдү карма бериш керек деген алымдарыбыз көп. Кайчылаш пикирлер бар. Бирок биз иншалла ошол карызыңызды тутуңуз биринчи, ошол карызды туткандан кийин эгер жетишпей калсаңыз деле Шаввал айынан эсептелет деген үмүттөбүз. Бирок эрежелерге көрө Ханафи мазхабында эки башка тутулуш керек. Биринчи парыз кармалыш керек, анан нафил кармалыш керек. Ассаламу алейкум, алейкум ассалам, рахматуллахи баракатух. Сапарда сүннөт намазы окулабы? Сапарда сүннөт намазы окулат. Сапарда касыр маселеси бул парз намаздарга гана тиешелүү, анан 4 рекет парз намаздарга гана тиешелүү. Пешин намазын, асыр намазын, куптан намазын 4 эмес 2 рекет кылып окуйсуз. 4 рекет кылып окусаңыз күнөө болот. Тескеринче. Багымдат намазын 2 рекет, парзын 4 рекет окуп алгандай болуп каласыз парз маселесинде. Ал эми сүннөтү ошол бойдон калат. Пешин намазынын парзга чейинки 4 рекет бойдон калат, 2 рекет бойдон калат, витр ошол бойдон окулат. Болгону өтө шашылышта таштап койсоңуз боло берет, уруксат берилет. Бирок жай баракат, жетер жерге жетип, жөн эле отурсаңыз сүйлөшүп, анда сүннөттү таштаганыңыз жакшы эмес. Сүннөттү окушуңуз керек. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам, рахматуллахи баракатух. Чет өлкөгө виза алуу үчүн документтерде мен геймин деп тапшырсам болобу? Өзүм андай эмесмин дейт. Бирок бир нерсени билиңиз. Америкага барасызбы, Кыргызстанда каласызбы, айырмасы жок. Өлүм бир күнү сизге жетет. Ошого даярдык көрүш керек. Ал эми бул маселеси боюнча албетте арам мындай кылыш. Негизде ушул ой аябай жаман ой да. Аллах Таала Кур'ан Каримде айтат. Мен силерди эркек жана аял кылып жараттым дейт. Демек адам баласынын эки эле түрү болот экен, эркек жана аял. Эми өтө надир, өтө сейрек жанагындай патология менен айыптуу төрөлүп, мисалы эки жынысы менен төрөлүп калышы мүмкүн, ал өтө сейрек. Болгондо дагы сөзсүз бир жыныска ыктайт ал физиология жагынан. Эми бул ЛГБТ маселелери боюнча, ушу гейлер боюнча араб тилинде бул лавата деп коебуз. Лут алейхиссаламдын коомуна түшкөн бале. Бул оору. Оору болгондо дагы аябай жугуштуу оору. Бул ушунчалык жугуштуу, мурунку чумалар жер менен пайда болуп жоголуп кете берсе, бүгүнкү күндө бул жугуштуу оору глобалдык пандемия болуп калды. Адаттагы нерсе болуп калды. Сиз эртең балаңызга же небереңизге бирөө эшик такылдап келип, эркек бала келип, эркек балаңыз жакшы көрүп калдым дегенди күтсөңүз боло турган болуп калды. Мусулмандардын арасынан дагы. Бул оорунун тилекке каршы давасы жок, шипасы жок. Биз пандемияны мисалы коронавирусту жеңгендей болдук адам баласы, кийин кадимкидей эле мурунку нугуна түштү жашоо, бирок бул ооруну жеңип болбойт экен. Ошондой адамдар мейли чет өлкөгө кете беришсин. Кетип калганы жакшы биз үчүн. Бирок негизи ушул нерсеге кош көңүл болуу өзү капырлыкка алып барат. Лут алейхиссаламдын коому ушунчалык жаман оору менен ооруп, алар жада калса Лут алейхиссаламдын конокторуна кол салайын деп, ушул окуялардын баарын карасаңыздар, Лут алейхиссаламдын аялы азапталат. Негизи бул нерсени аял кыла албайт. Бирок эмне үчүн азапталды? Пайгамбардын аялы болгондон кийин десе, алымдарыбыз айтат тафсирлерде, кош көңүл болгондуктан дейт. Мейли эми жакшы көрүп калыптыр, ал дагы бир сүйөт экен, сүйүү экен. Бул нормалдуу эле нерсе. Бул бир синдром Дауна сыяктуу бир патология болушу мүмкүн. Өздөрү бактылуу болсун, биз тийишпей эле коелу деген же кабыл алалы деген нерсе шариятта жок. Биздин ата бабабызда дагы бул нерсе болгон эмес. Анан эң жаманы ошол өзүм мен геймин деп туруп, документ толтуруп, чет өлкөгө виза алып кеткендердин акыбети дагы жакшы болбойт. Бул нерсе арам.
Ассаламу алейкум, ва алейкум ассалам рахматуллахи баракатух. Устаз таспих жана салаваттан кийин кайсы дубаларды айткан жакшы? Көңүңүзгө келген дубаларды айтканыңыз жакшы. Эң жакшысы Кур'ани Каримде жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадистеринде келгенде арабча жаттап туруп ошону айтсаңыз жакшыраак. Эгер аны жаттай албасаңыз, анда өз тилиңизде каалагандай жүрөктөн чыккан дубаны айта берсеңиз болот, адептерин сактоо менен. Ассаламу алейкум, ва алейкум ассалам рахматуллахи баракатух. Устаз, мусулман адамга эң биринчи важип болгон нерсе эмне? Машалла. Мусулман адамга эң биринчи важип, милдет болгон нерсе эмне деген суроо болду. Мусулман адамга качан милдеттүүлүк жүктөлөт? Балагатка жеткенде. Эркек адам, эркек бала, жаш бала түшүр көргөндө, аял киши айыз көргөндө. 13 жашар, 14 жашар эркектер, кыздар 9, 10, 12 жашары. Элестеткиле, ошол жашта эгер балагатка жетсе, анда Аллах Тааланын эң биринчи важиптиги жүктөлөт. Ал важип эмне? Намазбы? Намаз эмес экен да. Орозо дагы эмес, ажылык дагы эмес, булардын баары фуру маселеси, фикхи маселелер. Эң биринчи кезекте адамга Аллах Тааланын таануу жүктөлөт, милдет болот. Кээ-бирки туугандарыбыз бар, бидатчылар, алар ла илаха иллаллах Мухаммад Расулуллах деп биринчи айтыш керек, ой жүгүртпөстөн туруп дейт. Ал эми биздин акыйдада ахлу сунна ва жамаада көпчүлүк мусулмандар эмне дейт? Эң биринчи адамга милдет болгон нерсе ой жүгүртүп баштоо, жаратканды таануу үчүн. Ошол биринчи кезекте. Аллах Тааланын таануу бул важип. Аллах Тааланы тааныгандан кийин, Аллах иманыңа таухид отургандан кийин башка ибадаттарың дурус болот. Эгер Аллах Тааланы тааныбай туруп, Аллах Тааланын затын, сыпаттарын билбей туруп, Аллах Таала асманда, аршта отурат десең, же аршта жүрөт десең, намаз окуп атып, намаз окуп жаткан учурда, ал Кудайды асманда элестетсең, анда башка бир нерсеге сыйынган болосуң. Аллах Таала мындай окшоштуктардан аруу зат. Таухид деген сөз эч бир нерсеге окшотуп турбашыбыз керек Аллах Тааланы. Биз кыялданган, биз элестеткен нерседен аруу зат, ошол таухид, ушул нерсени билүү эң биринчи важип. Андан кийин намазыңдан сураласың, башка нерсеңден сураласың. Ошондуктан Кудайды акыл менен тааныптыр деп коет кыргыздар. Чындап эле эң биринчи милдет акыл менен Кудайды таануу. Ассаламу алейкум, ва алейкум ассалам рахматуллахи баракатух. Ич кийимге суюктук агып калса, аны кырып алып койсо болот деп уккам. Ошол туурабы же адаштырып алмаштырыш керекпи? Көбүнчө сапарда, жумушта болуп калса. Эркектен чыккан суюктук 3 түрдүү болот. Биринчисин вади деп коет. Ал заарадан кийинки чыккан агыраак, коюураак суюктук. Экинчиси мади деп коет. Ал эркектик мүчөсү козголгондогу чыккан суюктук. Үчүнчүсү мани деп коет. Ал эркектин бел суусу. Сиз айтып жаткан маселе жөн эле ушалап күйүп койсо таза болобу деген. Ошол үчүнчүсүн айтылат. Эркектик бел сууга. Анткени Айша радиаллаху анху, Айша небиздин хадисинде пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын ошол кийимин эгер бел суусу тамып калса, укалап тазалап койчумун деген хадис бар. Демек, эркектин бел суусун эки түрдө тазаласа болот. Биринчиси суу менен жууп жиберет, экинчиси кургап калса күйүп коет укалап. Бул укалоонун жолдору өзү таза деп эсептелбейт ал. Андан дагы башка биринчи, экинчи суюктуктар буларды жууш керек сөзсүз. Ошон үчүн сиздин эгер ич кийимиңизге суюктук тамып калса, ал албетте бул жерде эми бел суу эмес да. Демек, муну жууш керек болуп калат. Сапарда болсоңуз жууш керек же алмаштырыш керек. Сапарда болсоңуз, мисалы алмаштырууга мүмкүнчүлүк болбосо, жууга мүмкүнчүлүк болбосо, алаканды мындай жайып туруп, үстүнө суу куйганда бул жерде калып калган суу бар го. Ошончолук деңгээлде суу эгер бар болсо, үзүр болот, намаз өтө берет, бирок макру. Андан көп болуп кетсе, намаз өтпөй калат. Ошондуктан аз болсо, ошол намаз окуй бересиз, бирок мүмкүн болушунча эртерээк алмаштырганга аракет кылышыңыз керек. Ассаламу алейкум, ва алейкум ассалам рахматуллахи ва баракатух. Кудай өзү көтөрө албаган ташты жарата алабы деген суроого кантип жооп беребиз дейт. Машалла.
Ушундай суроолор көп. Кудайым кудуреттүү болсо, анда ийненин көзүнөн төөн өткөрө алабы деп айтат да. Же Кудайым кудуреттүү болсо, өзүнө окшогон бир Кудайды жарата алабы дейт. Анан ушул суроого мусулмандар жооп бере албай эле кыйналат, бирок негизи илим албаган мусулмандар. Ушул суроолорго мусулмандар гана так анык жооп берген. Кандай кылып? Анын үчүн бир нерсени билиш керек. Адам баласынын эс акылы 3 өкүм берет. 3 эле функциясы бар. Бир нерсени сөзсүз болуш керек дейт, важип дейт. Ал нерсенин болбоосун акыл кабыл кылбайт, жок болуусун акыл кабыл кылбайт. Бул эмне? Өзү бар болгондон кийин, өзү жаратылгандан кийин, жараткан зат бар болуусу сөзсүз зарыл деп акыл өкүм берет. Жок болушу мүмкүн эмес дейт. Бул биринчи өкүм болду, жок болуусун кабыл кылбайт. Экинчи өкүм. Акыл эсибиз бир нерсенин жок болушу зарыл дейт. Бар болуусун кабыл кылбайт. Мисалы, жараткан жалгыз болуусу зарыл дейт. Экөө болуусун кабыл кылбайт акыл. Анткени экөө болсо анда сөз карама каршылык болот. Анда дагы көп иншалла акыйда илиминен өтөсүздөр. Кудай болсо жалгыз болуш керек дейт. Көп болуусун акылыбыз кабыл кылбайт. Үчүнчүсү 50-50 болушу да мүмкүн, болбошу да мүмкүн болгон нерселер. Мисалы, менин бул жеримде бар болушум, жаратылышым мүмкүн акылга салса, жок болушум деле мүмкүн. Эгер мисалы ушул мечит жок болду десе, акылыбыз жок, эмнеге жок болуш керек, бар болуш керек деп эч нерсени талап кылбайт. Болушу да болушу да мүмкүн болгон нерсени мүмкүн деп коебуз. Биринчиси важип, экинчиси мүмкүн эмес, үчүнчүсү мүмкүн нерсе. Ушул 3 нерсе, 3 өкүмдү гана акылыбыз берет. Аллах Тааланын кудурети ушул үчүнчүсүнө байланган. Ушул үчүнчүсүнө тиешелүү. Кайсы? Мүмкүн болгон нерселерге гана тиешелүү. Акылыбыз эгер мүмкүн эмес десе, ал нерсеге Аллах Тааланын кудурети жумшалбайт. Мисалы, биз мындай десек. Мисалы, телефонду көрсөтүп, бул телефон бойдокпу же үй бүлөлүүбү десек. Сурообуз туура эмес болот да, ылайыксыз болот. Байланбай турган нерселерге берип атабыз. Ал нерседен суралбай турган нерсе. Ошол сыяктуу тиешеси жок нерселер бар. Мисалы, ташты көрсөтүп, бул таш ашты жакшы көрөбү, 5 бармакты жакшы көрөбү десек мисалы. Ылайыксыз нерсе да. Ошол сыяктуу Аллах Тааланын кудурети мүмкүн болгон нерселерге гана байланат. Мисалы, 2-ге 2-ни кошсо, Аллах Таала 5 кыла алабы дейт натыйжасын. Аллах Таала кудуреттүү зат. Аллах Таала бардык нерсени жаратат. Ооба 5 кылышы мүмкүн дейсиз сизче. Жаңыласыз бул жерде. Анткени акыл өзү 2-ге 2-ни кошсо 5 кылууну кабыл кылбайт да. Эгер жок, Аллах Таала кудурети менен 5 кыла алат десек, жанагы суроолорубуздан өзүбүз адашабыз. Анда чоң ташты жарата алат, өзү көтөрө албаган. Өзүгө окшогон Кудайды жарата алат деген нерсеге келип чыгат. Ал эмес, биз христиандарга окшоп калабыз. 2-ге 2-ни кошсо 4 болуш керек, акылга салсак. Ошол сыяктуу эле бардык нерсе рационалдуу болуш керек. Ушундай маселелер. Мисалы, христиандар эмне дейт? Кудай бул үчөө дейт, жалгыз дейт. Кайсы десе, рух, аб вал ибн дейт да, мисалы аларчы. Рух, атасы, анын баласы, троица дейт да, анан Кудай жалгыз деп коет. Кудай жалгызбы, үчөөбү же бирөөбү десең, бул нерседе акылыңды жүргүзбө дейт. 3 деген 3, 1 деген 1 да. Ошол сыяктуу эле 2-ге 2-ни кошсоң 5, 4, 5 болуп калбайт. Аллах Тааланын кудурети бир гана мүмкинаттарга байланат. Мустахил, мүмкүн эмес нерселерге Аллах Тааланын кудурети жумшалбайт. Ылайыксыз андай суроо. Анан же өзүн өзү жок кылып жибере алабы деген суроо дагы туура эмес. Анткени сөзсүз бар болуш керек Аллах Таала. Ошондуктан жанагы суроонун жообу, Аллах Таала кудуреттүү болсо, өзү көтөрө албаган же өзүнөн чоң, өзү көтөрө албаган таш жарата алабы десек, биз айтабыз, Аллах Тааланын кудурети мүмкүн болуп акылга салганда мүмкүн болгон нерселерге гана байланыштуу. Акыл муну кабыл кылбайбы? Демек, Аллах Тааланын кудуретинин байланышы жок дейбиз. Ассаламу алейкум, алейкум ассалам рахматуллахи ва баракатух. Бүгүн Шаввалдын 22-си болуп калды. Шаввалдын 6 күнүн кармап адам андан соң карызды же кафараттын кармаса болобу? Ооба болот. Карыз орозолордун күнү өмүрдүн аягына чейин кармаса болот. Ошо кармабай кетип өлүп калбаш шарты менен да.
Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Каза намаздар кандай окулат? Каза намаздар кандай каза болсо ошондой окулат. Сапарда жүргөнүңүздө 4 рекет намазды 2 рекет кылып окушуңуз керек эле. Ошо сапарда жүргөндө мисалы пешин намазы каза болсо 2 рекет кылып окуйсуз. Сапар эместе каза кылсаңыз ошондой кылып окуйсуз. Болгону 3 учурда окулбайт каза намаздары. Күн чыгып баратканда багымдаттан кийин намаз окусаңыз болот, фарздан кийин күн чыккычак. Намаз окулбайт дейт го, бирок казаны окусаңыз болот. Эми күн мындай болуп чыгып баратканда окусаңыз болбойт. Же батып баратканда окусаңыз болбойт, же так төбөдө окусаңыз болбойт. Андан башка баардык учурда аср намазын фарз окугандан кийин күн батканга чейин каза намазды окуй берсеңиз болот. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Мен бир үй бүлөнүн бузулушуна себеп болуп калдым. Эмне кылсам болот? Мен өзүмдү аябай кечире албай атам. Үй бүлөнүн бузулушуна себеп болсоңуз, бул кандай болуп калышы мүмкүн? Мисалы бул мындай маселе бар да. Ла яхтубу ала хитбати ахихи деген хадис бар. Адам өзүнүн бир тууганынын жанагы жолук салганына, же бизде кыргызча эмне дейт, хитбаны болуп койгонуна, өзүнүн бир тууганын болуп койгон кызына кол сурабай, кызынын колун сурабайт деген хадис бар мисалы. Бул хитба деген сөз никеге чейин куда болуп коюп жанагы никеге даярдык болот го, тойго. Ошондо эгер бир тарап менен макулдашып койсо, алардын арасына барып, кел мага турмушка чык деп сураса арам болот. Элестетиңиз, эми нике кыйылгандан кийин кандай арам. Арам иш, эгер себепкер болсоңуз күнөө кылган болосуз албетте, бирок үй бүлөнүн бузулушуна себепкер болушуңуз мүмкүн, бузган адам болбойсуз. Анткени бузган адам бул ошол эркектин колунда болот талак, эркек өзү болот. Аял канчалык себеп кылса дагы талагын айтуу эркектен, эркек айтса үй бүлө бузулат. Ошого себепкер катары күнөөкөр болушуңуз мүмкүн, Аллахым өзү кечирсин. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Нурчулар деген жамаат бар экен. Кызыл асманча китептерди, осмончо китептерди окушат экен. Досум ушуну жамаатка чакырып жатат. Жамаат боюнча оюңузду айтып кетесизби? Рахмат. Бул жерде менин жоопторум бул шариатка таянылган, акыйдага, фыкка таянылган жооптор. Бул жерде эч бир нерсени өзүмдүн оюман кошпоймун. Нурчу жамааттарынын акыйдасы туура, ошол биздин ахли сүннат жамааттын акыйдасы болуп кирет, бирок жамаат болуп эсептелет. Жамааттын пайдасы дагы бар, зыяны дагы бар. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Устаз, жел чыкса муздарат истинже окшойт. Муздарат керек эмес, колдон эле дарат алса болот дейт. Бир устаз, туурабы? Жел чыккандан кийин аркы жакты жууш бул бидат болуп эсептелет. Жел эле чыкса анда эч нерсе жуулбайт, дароо эле дарат алынып баштайт. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Устаз, мөмөлүү өрүктү кыйыш керек болуп жатат. Үй салыш үчүн убал эмеспи? Жок, убал эмес, зарылдык болсо уруксат. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам рахматуллахи баракатух. Касп менен ихтиярдын айырмасын түшүндүрүп бересизби? Биздин Матуридия мазхабында ихтияр абстрактуу түшүнүкпү же макулукпу? Машалла. Касп вал ихтияр бул майлан, булардын баары акыйда илиминдеги терминдер. Мисалы, мен бул колумду көтөрдүм, түшүрдүм. Ушул кыймыл аракетти мен жараткан жокмун. Аллах Таала жаратты дейбиз. Менде болгон ушуну тандоо, ыктоо ошого болгон нерсе болду. Ошону касп деп коет, же ихтияр деп коет. Ошондо сен бир нерсени кылууга ыктайсың, ошону тандайсың. Аллах Таала кааласа жаратып берет, кааласа жаратпайт. Бычакта кесүү күчү жок дейбиз. Аллах Таала ошол кесүү күчүн жаратат дейбиз. Ошол учурда. Аллах Таала эгер каалабаса жаратпай коет, бычак кеспей коет. Нан тойгозбой коет, суу мындай суусуңду кандырбай коет. Булардын баары Аллах Тааланын каалоосу менен адамда кыймыл аракеттин баары, башка кыймыл аракеттердин баары, жаратылгандардын баары Аллах Тааланын каалоосу менен болот.
Ал эми касп менен ыктыяр ошого ыктоо. Аллах Таала ошол нерсени кааласа жаратып берет. Бирок биз ошол ыктаган, тандаган нерсебизге гана жооп беребиз. Күнөө кылсаң, Аллах Таала тагдырыңа жазылса, ошону кабыл алганды дагы билишиң керек да. Сен Аллах Тааланын тандоосу, Аллах Тааланын жараткандыгы катары кабыл аласың күнөөңдү. Бирок ушул нерсени тандаганың үчүн өзүңдү жемелейсиң. Ушуга Аллах Тааланын астына кийин жооп бересиң. Аллах Таала адилеттүүлүгүнө салса азапталасың. Бирок бардык нерсе Аллах Тааланын колунда. Биздин жашап өткөн жашообуздун баары, күнөөбү, соопу баары Аллах Тааланын каалоосу менен болду. Ошону кабыл алышыбыз керек. Кабыр азабынан куткаруучу эң жакшы ибадаттар жана эң жакшы дубалар кайсы? Кабыр азабынан сактоо дубасы. Намаз окуп жатып рекетинен адашса эмне болот? Кандай кылыш керек? Намаз окуп жатканда рекетиңизден адашсаңыз, 3-чү рекет, 4-чү рекетпи, эгер көп адашпасаңыз, аз кездешсе мындай, анда азына намазыңызды улайсыз, курасыз. 3пү, 4пү десеңиз, 3 деп туруп анан окуйсуз. Эгер карыган адам болсоңуз же көп эле адаша берсеңиз, анда көбүнө курасыз намазыңызды. Дайыма эле адаша бересиз, эми намазда турасыз, 3-чүбү, 4-чүбү билбейсиз. Анда 4 деп окуйсуз. Акырында 2 рекет сажда сак кылып коесуз. 3 талак берип туруп, кетейин дейм, балдарыма жалко деп туруп кетиш талак түшөбү же түшпөйбү? Эгер оозуңуздан талаффуз кылып чыкпаса, талак түшпөйт. Ойлоп койсоңуз эле талак түшпөйт. Бирок 3 талак берүү күнөө, билесиздер, арам, бидат. Талак берүү өзүнүн эрежелери бар. Аял кишинин айызы бар, билесиздер. Бир айыз болот, кийин тазалык, айыз, тазалык, айыз, тазалык. Ошондо айыз учурунда талак айтса түшөт, эсептелет, бирок арам, күнөөкөрсүз. Тазалыктын ичинде эгер кошулгандан кийин талак айтсаңыз, эсептелет, түшөт талак, бирок күнөөкөрсүз. Же 3 талакты бир айтсаңыз, күнөөкөрсүз. Кандай кылып айтыш керек талакты? Эгер айтыш керек болсо, айызын күтөсүз, бүткөндөн кийин кошулбай туруп, бир нече күн өткөндөн кийин тазалыкта талак айтасыз. Айтканда бирөөнү эле айтасыз. Ушул сүннөт талак. Сүннөт талак, анан талак маселеси качан талак уруксат берилет? Шариятта 4 эле учурда талак айтканга уруксат. Башка учурда баарында арам, үй бүлө бузулат. Ал биринчиден зулумдук кылып жатса, зулумдук дегенде бири-бирине анан Аллах Тааланын өкүмдөрүн аткара албай калып жатса. Экинчиден жугуштуу оору болсо. Үчүнчүдөн нафака бере албаса, төртүнчүдөн төшөк маселесинде канааттандыра албаса. Ушул нерселерде анда дагы бир топ жылдырат, казага келет, 1-2 жыл күттүрөт, ошолордун учурунда анан такыр эле жашаш мүмкүн эмес болуп калса, талак айтса урсат, ошондой тартипте. Дароо эле 3 талак деп койсо болду. Арамга дагы батып калат, үй бүлөсүнөн дагы ажырайт. Ассаламу алейкум, алейкум ассалам. Жаңы төрөлгөн баланы эмне кылыш керек? Акыйкасын айтып бересизби? Кандай ат коюлат? Аллахым балаңызды солих балдардан кылсын, Алланын сүйүктүү кулдарынан кылсын. Бала төрөлгөндө эң биринчи албетте ирет, эң биринчи кезекте шүгүр кыласыз, анан азан айтылат, камат айтылат. Акыйка маселеси 7 күндөн кийин чачын кырып, ошол чачынын салмагындагы күмүштү садака кылат дешет. Анан эл чакырып, мисалы эркек бала төрөлсө 2 кой, кыз бала төрөлсө 1 кой союп акыйка кылат деген Ханафи мазхабында жок. Ханафи мазхабында ошол элди чакырып тамак берген акыйка деп эсептелет. Баягы койдуку эркек балага 2 кой деген нерсе жок да бизде. Мустахаб дешет кээ-биркилер, ошондой кылса. Бирок Ханафи китептеринде ушинтип айтылат. Ассаламу алейкум, алейкум ассалам. 3 бала менен үйдө отурганча куурчак, мишка жана башка оюнчуктарды токуйм болобу дейт. Оюнчуктарды эгер жаш балдарга атайын арналып токулса, жасалса, бул урсат. Эми анткени Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям учурунда кичинекей кыздарда өздөрүнүн оюнчуктары болгон, ошолорду жанагындай бала кылып ойношкон, куурчак кылып. Кээ-бирки аалымдар айтат, адамга аябай окшош болуш керек,
көзү жок болуш керек, жумшак болуш керек дейт. Андай эмес. Оюнчук болгону белгилүү болсо болду. Анан мындай ыйыкталып бир жерге коюлбаш керек. Бала ойнолуп, жерде жатып, же ушундай катары колдонсо болот. Жасаса болот, жасап сатса да болот. Ассаламу алейкум, алейкум ассалам. Корого ит бакса болбойбу? Периштелер кирбейби? Үйдүн ичинде эмес, корого дейт. Ит багуу маселеси боюнча пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадисинде ит бар үйгө периште кирбейт деген хадисте, үй деп ал хадисте байт деп айтылат. Байт деген түнөр уктай турган жер, уктай турган бөлмө да, спальня. Ошол же негизи эле бөлмөнүн ичине ит кирсе, ал жерге периште кирбейт. Кандай периште? Береке периштеси. Бирок үйүңүз бар, сиз 6 комнат үйүңүз бар, бир комнатаңызда ит жүрөт, калган 5 комнатага периштелер кире берет, мисалычы. Негизи үйдө баккан дурус эмес. Анткени иттин жанагы шилекейи өтө оор нажасат болот дагы, аны 7 жолу жууш керек, бирөөсүн самын менен топурак менен жууш керек дегендер бар. Ошондуктан итти короодо багыш керек. Ал эми короодо жүрсө, ал эч кандай зыяны жок, периштелер кире берет иншалла. Анан итти таза, жана итти жаман көргөндө, итти көргөндө өлтүрүш керек, же бакпаш керек дегендер ал биздин мазхабта эмес. Ал башка бир бидатчылар айтат ошону. Кол жаласа оңой эле жууп коесуз. Бирок кийимди эгер ит жалап жиберген болсо, ошол кийимиңизди 7 жолу жуумайынча мындай таза болбойт. Биздин мазхабта 4-3 жолу жууса кете берет, намаз окусаңыз болот. Бирок 7 жолу жууш ибадат. Жытап койсо эч нерсе болбойт. Териси тийип кетсе, жок, тери тийип кетсе болот. Бирок мындай жүнү тийип кетсе мисалы эч нерсе болбойт. Ассаламу алейкум, алейкум ассалам. Намаз канада жамаат намазы жамаат намазга жетишпей калса, өзүнчө камат айтып парз намазды баштап алганда, артынан жамаат келип жамаат менен окуй баштаса, мен баштаган намазды бузуп кошулуламбы же аягына чейин бүтүрөмүнбү? Намазыңызды аягына чейин бүтүрөсүз. Бузбайсыз. Ассаламу алейкум, алейкум ассалам. Эмне үчүн Кудай Иса пайгамбарыбызга ажал берген эмес, ал эми Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам пайгамбарыбызга ажал берген? Мусулмандар биз ушундай деп ишенебиз. Иса алейхиссалам тирүү асманда. Кийин кыяматка жакын түшөт. Эмне себептен андай болду? Аллах тааланын хикматы биринчиден. Экинчиден, ушул жөөттөр, христиандар, мусулмандарга ишенбей келген, акыры ошолордун Кудай деген, пайгамбар деген пайгамбарыбыз түшүп туруп, Иса алейхиссалам пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын шариаты менен башкарат. Иншалла. Ким Иса алейхиссалам өлгөн десе, ал адашкан болот. Ассаламу алейкум, алейкум ассалам. Устаз, жума күнү жума намазынын алдында 2 рекет нафил намаз окуу сүннөт деп угам. Анан жума намазынын алдында саат 1-де күн төбөгө келип калат. Ошол жагы кандай болуп калат? Хашат ибн Абидин деген китебибизде ошол күн төбөгө келгенде намаз окуса болбойт, жума күндөн башка күндөрү дейт. Жума күнү намаз окуса уруксат берген алымдарыбыз бар. Ассаламу алейкум, алейкум ассалам. Жамаат болуп окуганда имам кандай ниет айтыш керек? Жамаат болуп окуганда эгер чоң жерде болсоңуз, ниет кылдым аркадагы турган эркек аялга имам болууга деп ниет кыласыз. Кыргызча айткандачы. Же ниет кылбасаңыз деле аркаңызга уюган адамдар эркек болсо намазыңыз дурус. Эгер аял болсо намазыңыз бузулуп калат. Ошондуктан аялды сөзсүз ниет кылыш керек. Ассаламу алейкум, алейкум ассалам. Устаз, биз инибизди медресеге окутабыз десек, ата-энебиз каршы болуп жатат. Ата-энебиз намаз окушпайт. Башкача айтканда динден алыс жана түшүнүгү жок. Иниңиз эгер 14-15 жашар болсо медресеге окутканыңыз жакшыраак. Бирок кичинекей 10 жашар, 7 жашар, 12 жашар болсо окутпай эле турганыңыз жакшыраак. Мектепти ошо 9-класска чейин жок дегенде окуп алыш керек. Анткени ал жалаң жанагы башка чөйрөдө чоңойгон, анан өзүнүн чөйрөсүн элин билбей калган адам даваттыдан кыла албай калат кийин. Илим алуунун максаты динди таратуу. Ал динди таратыш үчүн элдин тилин билиш керек, үрп адатын, менталитетин билиш керек. Ошондуктан анын акыл эстүү болуш керек, жазганды билиш керек, окуганды билиш керек.
ушу орто окулду окубай эле медресеге окуган балдар жазгандан билбей калып атышат тилекке каршы. Жакшысы ошол медресени окууда орто окулдан кийин окуган жакшы, же экөөнү тең алып кетиш керек. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кепка тууралуу айтып бересизби? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам тааныбай калабы кийсек дейт. Кепка бул кадимкидей эле баш кийим, калпак сыяктуу, топу сыяктуу. Оба кээбирки учурларда кепкага катуу каршы болуп кийгизбей койгон учурлар болгон. Бирок ибадат кийимде эмес. Азыр кепка кийсе бир диндин өкүлү, башка диндин өкүлү же башка бир улуттун өкүлү деп эч ким тааныбайт. Адаттагы нерсе болуп кетти, кепка кийбегиле деп кое албайбыз. Ыймандын шарттары кээ бир китептерде жетөө, кээ бир маалыматтарда алтоо экен. Кайсыны кошуп жатат билбейм. Бирок ыймандын шарттарына негизи ыйманга амал кирбейт. Ыйман деп жүрөк менен ишенип, тил менен тасдыктоо кирет, амал өзүнчө бир амал. Кээ биркилер ошол ыймандын бөлүкчөсү кылып алат амалды. Ошондо амалы жок болсо ыйманы жок деп эсептейт. Бул туура эмес. Бул бидатчылардын түшүнүгү. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Устаз, синдром Дауна шифасы барбы динибизде? Андай ошондой төрөлгөн балдардын шифасы Аллаху алам, бул динде эмес, бул ошол балага жана анын жакындарына сыноо болот. Бирок динде мындай бир дуаны айтса жакшы болуп кетет деген нерсе Аллаху алам билбейт экен. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Мен чоң суммадагы карызга түшүп калдым. Сотко берип ташташты. Сотко берип тынчымды алып жатышат. Убакыт бергиле десем болбой жатышат. Аябай кыйналдым. Кандай кеңеш бере аласыз? Сиз дуа кылыңыз, Вакыя сүрөсүн окуңуз, дуа кылыңыз. Анан себебин аракет кылыңыз, иншалла. Аллах Таалага таяныңыз. Аллахым сөзсүз жеңил кылат. Анан эң негизгиси такыбалык кылыңыз. Ким Аллах Таалага такыбалык кылса, ал күтүлбөгөн жерден анын иштерин жеңилдетип, кыйынчылыктан чыгарат Аллах Таала. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Сакал боюнча сакал сүннөтпү же парзбы? Сакал бекем сүннөт, парз эмес. Кээбирки туугандарыбызда бидатчыларда ыйман бул исламдын негизи 6 кээде жетөө да. Жана 5 негизден кийин сакалды кошот же никопты кошот. Бул парз эмес. Сунна муаккада. Важип дегендер болгон, бирок туурасы Ханафи мазхабы боюнча бекем сүннөт. Дайыма алып жүрсө күнөөкөр болот. Эркек болгондон кийин коюш керек сүннөт катары. Парз деген эмне? Парз деген аткарбасаң күнөөкөрсүң, адал десең же боло берет десең капырсың деген сөз. Бул аябай оор өкүм. Парз үчүн болуш үчүн кескин далилдер керек. Кур'ан-ы Каримде эки маанини камтылбаган, ачыктан айкын бир маанини берген өкүм керек. Сакал боюнча мындай болгон эмес. Эс алууга таркатып, шерик таркага эс алууга парктагы шарик жармай оюндан тапкан акча арамбы же адалбы? Ушулардын баары болбойт, арам. Анткени утасыңбы, утуласың белгисиз. Бул карар маселеси болот. Мисалы, бир шарикке акча берип туруп, бир шарикке тийсең паланча сом берем же оюнчук берем дейт. Бул нерселер шариятта дурус эмес. Буга көптөгөн пайгамбардын хадистери бар. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Эки жолу талак берилсе, кайра нике кыйдырыш керекпи? Талактын түрлөрү аябай көп. Талак маселеси боюнча жеке жолуңуздар, талактын түрлөрү көп. Талак сарих анан киная болуп бөлүнөт. Сарих дегенде ачык айтылган талак. Негизи ушул талак маселеси боюнча сабак кылганбыз. Эски центральный мечитте ар бир аптанын биринчи күнү сабак кылганбыз. Өтө керектүү тема, бирок эркектер окубайт да. Сабакка келишпейт. Бир 2 ай 3 ай каттап койсо билет талак жөнүндө эмне экенинчи. Анан сурай беришет. Илим бул өзү келбейт да, илимге барыш керек, илимди алыш керек. Талак эки түрдүү болот экен, сарих, киная. Сарих деген ачык айкын айтылган талак, талак деген сөз мисалы, же ажыраштым деген сөз. Киная деген төркүнүңө бар, жашабайм деген сөздөр. Ушундай сөздөр менен талак айтылса, анда кайра нике кыйыш керек болот. Эгер ачык сөздөр менен айтылса, биринчи, экинчи талагы болсо нике кыйбай эле кайра кайтарып жашай берет. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Устаз, мен 22 жаштамын. Бойдокмун.
уруктугум 0 болуп жатат, кандай кылсам болот, балалуу болбой калышым мүмкүн деп жатышат. Бойдок болсоңуз кандай билдиңиз, Аллаху алем. 22 жашта болсоңуз. Эми биринчиден үйлөнүңүз, анан 0 болсо дагы процент, аны көбөйтсө болот, дары дармектер менен ошолордун амалын кылыңыз, иншалла Аллахым берет. Аллахым солих зуррият берсин. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. الله